Шарият белгиленген жайгашуу болуш керек. Аны кантип түшүнөбүз? Эгерде бир жүзүмдү жипке байлап, ооздон ашказанга сала турган болсок, анан кайра сууруп тартып алсак, орозо бузулбайт. Кудум ушундай эле гастроскоп приборун колдонсо, ашказан текшерип, эгерде ал майланбаса, орозо бузулбайт. Майланып калса, орозо анда бузулуп калат. Эми орозону бузбай турган нерселер. Орозону бузбай турган нерсе эко, бири унутуу, экинчиси адам туруштук бере албай турган нерселер. Орозо айында орозо кармаган адам эртең менен туруп тамактанып, суусундук ичип, анан орозо экенин эстеп калса, ал орозосун ачып албаш керек. Ал орозосун улантып, ошол орозо кармаган күн болуп саналат. Ал унутуп калып жеп алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, аны Алла Таала тамактандырыптыр, суусундук бериптир дегендей. Анан экинчи туруштук бере албай турган нерселер. Чаң көтөрүлүп тамакка кирип кетсе, майда чымындар кетип атып, оозго кирип кете турган немелер болот. Ундун сапырылган немелери, мына ошолор орозону бузбайт. Орозо кармаган адам кычкылтек аппараты колдонуп, ага кислород неме кылса, орозо бузулбайт. Бирок дары курамдары кирип калган болсо, анда орозосу бузулуп калат.